Чакан чарбагында картошкадан тарта карагат, малина, сабиз жана дары чөптөрдүн бир нече түрүн өстүргөн Гүлзат Иманбекова Нарын район Дөбөлү айылынын тургуну. Анын чарбагындагы өсүмдүктөрдүн бардыгы органикалык жол менен өстүрүлгөн. Тагыраагы өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн арттырууга эч бир химиялык жер семирткичтер, зыянкечтерге каршы дары-дармектер колдонулган эмес. Элдик эме менен дарылаганга аракет кылабыз, чөп дарылар мененчи. Кайра ошолорду эме кылыпчы, ачытып же болбосо тиги эрмен, шыбак ушундай сыяктуу. Пайдасы кандай болот экен? Пайдасы жакшы аябай. Буюрса могу карагаттар быйыл түшүмүн былтыркыдан да жакшы, биз ойлогондон да жакшы берди, жакшы экен. Жакшы берди, өзүнүн булардын негизи эле сортту алмаштырып туруш керек экен. Биз мурунку эле эски сорттор менен жүрө беркенбиз да. Таза азык-түлүк өндүрүүнү колго алган фермердин мындай аракетине BioKG органикалык кыймылы түрткү берген. Тагырага аталган кыймылдын жардамы менен органикалык азык-түлүктөрдүн пайдалуулугун түшүнүп, органикалык жол менен дыйканчылык кылууга бет алган. Себеби органикалык азык-түлүктөр биринчиден адам ден соолугуна терс таасирин тийгизбесе, экинчиден адаттагы дыйканчылыктан кирешеси мол келет. Бүгүнкү күндө ошол тастыкталган фермерлердин саны Кыргызстан боюнча 1056 фермер бизден ошо сертификат алышкан. Бул дүйнөлүк практикада органикалык продукция берки традиционный продукцияга караганда 20-30%ке баасы кымбат болуш керек да. Бул уже практика жүзүндө тастыкталганда. Долбоор менен иш алып барган дыйкандар бир гана өсүмдүктөрдүн түрүн өстүрбөстөн чакан аянтка көп түрдүү өсүмдүктөрдү өстүрүүгө багыт алышкан. Себеби күтүлүүчү түшүм таза болуусу үчүн эч кандай химиялык заттар колдонулбайт. Анын эң негизги сыры чакан чарбактагы өсүмдүктөр табигый жол менен бирин-бири дарылоосунда. Органикалык айыл чарбасында бул өсүмдүк көп түрдүүлүк болуш керек. Ошол эле мезгилде зыянкечтерге карата баягы химикат колдонбойт. Органикалык айыл чарбасында ошого каршы атайын окутуулар болот. Ошол окутуулардын бири бул өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүгү. Сиздер көрүп отурган мына календула көлү бул зыянкечтерди өзүнүн жыты менен качырат. Ошол эле мезгилде мына отурган карагаттарыбызда жыт чыгаруу мүмкүндүгү бар. То есть өсүмдүктөр бирин-бири зыянкечтерден коргоп турат. Ошондуктан өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүгү үйрөтүлөт. Мына ушу органикалык аймак статусуна ээ болгон Нарын район Дөбөлү жана Орток айыл аймактарынын дыйкандары өздөрүнүн тажрыйбалары менен тааныштыруу максатында облустук семинар өткөрүлдү. Анда органикалык жол менен өстүрүлгөн жер жемиштер, мөмө карагаттар, дары чөптөрдүн түрлөрү көргөзүлүп, артыкчылыктуу багыттары айтылды. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын району. Hello, I'm Simona. I'm from the Netherlands. I'm a PhD researcher and I'm researching organic agriculture in Kyrgyzstan. This is the first time I'm in this village. So I've been to Naren before, but not here. And I'm really impressed actually by the garden. It looks really great. It seems like a lot of different things are growing and it's going well. So yeah, it's really nice to see. And also especially the flowers and berries and different vegetables. It's really interesting. Assalamu alaikum. My name is Zain. I am from Canada and I am one of the Aga Khan Foundation MSDSP Fellows from Canada. And I'm here today to see the work of BioKG in the region of Naren, from these villages here in Salakmotus. And it's been an absolute pleasure to see the work that is being done by BioKG and the partner farmers. They've done an excellent job in creating an organic and sustainable way of growing crops. And we hope to see this in other oblasts and other regions. And so it's been an excellent opportunity for myself and the rest of the population, the rest of the community, to learn about the work of BioKG and the local farmers. So thank you for having us out today. Rahmat. Thank you.